Кышка камылга уланууда. Алдыдагы жылытуу мезгилине калкка 95 миңден ашык тонна көмүр отуну керектелсе, учурда анын 15 миң тоннага жакыны тартылды. Нарын облусу боюнча 7500 турак жай, 160 мамлекеттик мекеме, 40ка жакын автоунаа камсыздандырылды. Ушул жана башка кабарлар менен алдыда кененирээк таанышасыздар. Эфирде аймактар берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Студияда мен Нургүл Курманалиева. Амансыздарбы? Нарында көмүргө болгон тартыштык жок. Облус боюнча жалпы 68 көмүр базасы уюштурулуп, четинен тартылууда. Быйылкы жылытуу мезгилине калкка 95 миңден ашык тонна көмүр отуну керектелсе, учурда анын 15 миң тоннага жакыны тартылды. Кыш камылгасы туурасында кененирээк Нурус Абылаев кеп кылат. Нарын шаарында көмүрдүн кору жетиштүү. Кампалар уюшулган жерде кезекке тургандар деле байкалбайт. Баасы бир мүшөгү 300 сомдон, тоннасы 6000 сомдон сатылууда. Элде усаматчылык жок, таразага тартып 22-23 мүшөк 1 тонна чыгат экен. Элдин усаматчылыгы жок, ошо мүшөгү менен берип атат. Сонун көмүр экен, сонун күйүп атат. Ушу жок болбой бар болуп турса экен деген элдин тилеги, эл ошондой тилек менен келип алып кетип атат. Күн жылууга карабай эле жакшы эле өтүп атат. Түндө эле 2 камаз түшүрдүк эле, жарым эле калды. Кала тургундары көмүрдүн наркы былтыркыга салыштырмалуу көп деле көтөрүлбөгөнүн айтышат. Облус жетекчилиги бааларды жөнгө салуу боюнча кызмат менен биргеликте бекиткен баага көзөмөлдү тыкыр жүргүзсө кыйынчылык жаралбайт дешти. Сатуучулар мына ак мүшөк менен сатып атышат, чоң вес менен берип, вес менен алып кетип атабыз ошол. Шаарда көмүр деңиз Кенен эле болтат, өтө деле баа истегендер деле болгон жок. Мына көмүр базаларда эле турат көмүрлөр кенен эле. Сырткы кебетеси жакшы эле кесек көмүр экен, жокко караганда болуп турган жакшы болуп атпайбы биз үчүн. Бар болгон жакшы. Мен кыштай 6-7 тонна жагам паровойма. Анан ушинтип чөнтөгүмө жараса 1 тоннадан болуп калса 2 тонна, 3 тоннадан алып кыштан чыгуунун аракетин кылабыз. Дуанда Кара Кече жана Турук кендеринде жалпы көмүр өндүргөн 32 ишкана иштейт. Жеринде 1 тонна көмүр Кара Кечеде 2260 сом деп бекитилсе, Турукта 1620 сомго бааланган. Мындан тышкары Актала көмүр деп былтыр түзүлгөн. Ошо ГП Актала көмүр тарабынан быйыл 40 миң тонна көмүр отун ушу өндүрүү боюнча иш аракеттер жүрүп атат. Учурда мына ошо өзүбүздүн мамлекеттик ошо ишканаларды колдоо максатында ат башы Актала, Нарын райондорунда ошо Актала көмүр мамлекеттик ишканасы менен түз келишимдер түзүлүп, бүгүнкү күндө бюджеттик мекемелерге көмүр отун тартылууда. Быйыл Нарын облусу күз-кыш мезгилине 131 миң тонна көмүр керектейт. Анын ичинен бюджеттик мекемелер 21 миң тоннасын жагат. Облуста 68 көмүр кампа уюштурулган. Нурус Абылаев, Бактияр Сарсаров, Атайын аймактар берүүсү үчүн. Ушу мезгилге чейин Нарын облусу боюнча 7500 турак жай, 160 мамлекеттик мекеме, 40ка жакын автоунаа мамлекеттик камсыздандыруудан өттү. Жыл башынан бери табигый кырсыктардан жабыр тарткан 18 турак жайга, 6 мамлекеттик мекемеге жана 3 автоунаа ээлерине чыгымдары төлөнүп берилген. Алардын көпчүлүгү жаз айларындагы Ат башы районунда болгон катуу шамалдан жабыр тарткандар. Теманы кесиптешим Гүлера Туратбекова улантат. Жаңы кошулган үйүбүздүн жарымына чейинки аралыкты шамал. Эске салсак, ушул жылдын 10-майында Ат башы районунда катуу шамал катталып, анын кесепетинен бир нече үйдүн чатырын алып кеткен. Алардын арасында Кара Суу айылынын Айша Садыкова көчөсүнүн 41-үйүнүн дагы чатырынын тең жарымы жарактан чыккан. Аталган үйдүн жашоочусу Чолпон Жумакадыр кызы 2 жылдан бери камсыздандырып жүргөндүгүнө байланыштуу табигый кырсыктын чыгымдарын мамлекеттик камсыздандыруу уюму төлөп берген. Пайдасы тийди, бул жакшы эле болду. Бул бизге берилген сертификат акчадан кийин дагы ошо айрым учурда кошуналарыбыз болгон, биз дагы ушинтип камсыздандырабыз. Буну кандай камсыздандырат экен, пайдасы жакшы экен деген ошо мындай сөздөр болгондо ошо кошуналарыбыз арасында. Бул катуу шамал Кара Суу айылынан 28 турак жайдын чатырын алып кеткен. Алардын 6-оосу гана камсыздандырылган. Мындан улам мамлекеттик камсыздандыруу 6 үйдүн гана чыгымдарын төлөп берген. 5-6 жылдан бери камсыздандырып жүргөнбүз. Анан өткөндөгү ушул жазында болгон чоң шамалдан крышабыздын жарымын алып кеткен. Анан ошону кайра төлөп бердик, камсыздандыруу мекемеси кайра ордун тургузуп алдык, буюрса. Чоң рахмат, ыраазычылыгыбызды билдиребиз.
Ушул жылдын жаз айларында катуу шамал болуп, анын кесепетинен Ат башы районунда 100дөн ашык турак үйдүн чатырчасын алып кеткен. Анын 15 турак үйдүн ээси буга чейин камсыздандырып жүргөндүгүнө байланыштуу мамлекеттик камсыздандыруу уюму алардын чыгымдарын толугу менен төлөп берген. Ал эми калган 80ден ашык турак үй камсыздандырылбагандыгы үчүн аларга төлөм болгон эмес. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму бул жылы мындай табигый кырсыктан 18 турак үйдүн 6 мамлекеттик мекеменин жана 3 автоунаанын чыгымдарын кайтарып берген. Айттырбай келген кырсыктан улам келтирилген чыгымдардын төлөнүшү эң ириде кыймылсыз мүлк ээлери үчүн бир топ жеңилдик. Анткени менен камсыздандыруу баасы деле карапайым элдин чөнтөгүнө төп келет. Ошол эле турак жайда, ошол эле автоунаалар камсыздандырууда, имараттар камсыздандырууда баардык жерде көрсөткүчтөр бүгүнкү күндө жогору. Бул жеке эле Нарын облусунда эмес, республиканын башка аймактарында дагы жогору болууда. Мунун тарифтери жылдагыдай эле өзгөргөн жок, мурункудай эле. Айыл жеринде турак жайда камсыздандыруунун баасы 618 сом бир жылга, шаар жеринде 1236 сом. Акыркы 2 жылдан бери автоунааларды жана айдоочу өзүн камсыздандыруу дагы жанданууда. Мындай камсыздандыруу айттырбай келген кырсыкка кепилдик боло алат. Автоунааны камсыздандыруунун 2 түрү бар. Биринчиси бул ОСАГО деп коет, айдоочунун жарандык укуктук жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу. Бул жерде машина автоунаа камсыздандырылбайт, ошол автоунааны айдаган адамдын жарандык жоопкерчилиги камсыздандырылат. Ошол эле мисалы ошол унаа менен башка бирөөнүн мүлкүнө, өмүрүнө, ден соолугуна зыян келтирип ала турган болсо, ошол жерде ошол айдоочу көтөрүүчү чыгымды ушу мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан төлөнөт. Ал эми экинчи түрү автокаска деп коет, ал жерде автоунаа өзү камсыздандырылат. Нарын облусунун аймагында 50.800дөн ашык турак жай катталган, анын 7.500 гана камсыздандырылган. Гулира Туратбекова, Жолдош Курманбеков, аймактар үчүн. Буга чейин маалымдалгандай, Нарын шаарынын Борбордук Ленин көчөсүн кеңейтүү иштери жүрүп, бак дарактар жана кызыл чийинден чыккан курулуштар толугу менен алынган. Эми жолду 4 тилкелүү кылууга троллейбустун линиялары тоскоолдук жаратууда. Андыктан аларды алып, ордуна электробустарды алып келүү аракеттери көрүлүп жатат. Буга Нарын шаарынын калкы кандай карайт? Теманы кийинки материал улайт. Троллейбустун Нарынга кереги жок негизи. Орто эле жерге чейин жетет. Биз 64-төн бери кайра Московскке чейин басып кетишибиз керек, либо Ыртыска чейин басып барган узагыраак жол болуп атпайбы. Лучше андан көрөк жанагындай эле автобусту жүргүзүп койушса жакшы. Бизге ошол троллейбус болгондо биз жака буяка келбейт экен. Анан автобустарда мо биздин конечныйга чейин до конца барбайт, могул жерде заправкага чейин келип бурулуп кетет. Кечке көпкө чейин күтүп калабыз. Эртең менен кээде жумушка чыгып каласың. Анан ошол кезде жок болуп калат, жетишпей калат автобустарчы. Анан троллейбустан көрө автобусту көбөйтүп берсе бизге жакшы болот эле. Негизи Московский аймагына троллейбустар деле келбей эле да, анан электробустар деле жаңы эле келип атат да. Ошого деле могул эмени электробустарды дагы көбөйтүп берсе жакшы болмок да, троллейбустардын ордуначы. Ошол. Жогорудагы кала тургундары колдогон бул демилге Борбордук Ленин көчөсүн 4 тилкелүү кылып кеңейтүү иштеринин аркасында чыккан. Жолдун айрым тилкелери тар болгондуктан троллейбустун линиялары батпай тыгын жаралчу. Мындан улам элге таза жана ылдам кызмат көрсөтүү үчүн электробустарды алып келүү аракеттери көрүлүүдө. 4 троллейбус бар болчу, каттап очередь менен катташчу, 2 троллейбус дайыма. Анан жол башталып болгондон бери азыр токтотуп атат, бирок андан тышкары Бишкектен дагы троллейбустар сунушталып 6 троллейбус келген. Анан бул троллейбус боюнча азыр эми мындай жолдор болот, жолдун жасалышы болот атпайбы. Азыр алып салуу эме боюнча андай маселени деле биз баягы башында көтөрүлүп, бирок элдин чогулушуна салып, коомдо талкууга алынып, анан депутаттар шайланып кеңеш келгенден кийин чечилет. Пока муну элдин талкуусунда да азыр мындай талкуу эле болуп атат. Андай алып салат же алат деген мындай чечим жок. Учурда калада 14 троллейбус бар. Нарын шаары жалпы 18 километр болсо, аталган коомдук транспорт анын 14 чакырымына гана кызмат кылат. Эгер аны шаардын башынан аягына чейин иштетип, линия тартуу жагын карай турган болсо, 10 миллион сом акча каражаты керектелет. Азыр 11-өнү чыгара албайбыз. Биздин линия 4 эле көтөрүлөт. Ремонттун кереги жок. Эгер актап сырдай иштесек гана ар бирөөнө бир где-то 10-15 миң сомдон кетиш мүмкүн да. А так запчасть албайбыз оң абалда. Дөңгөлөктөрү жаңы, запчасттары жаңы, бүт 2013-жылкылар болар.
Биздин каладагы бул коомдук унаалар Россия мамлекетинин өндүрүшүнө таандык. Мунун бир данасы 35 миллион сом турат. Ал эми Кытай өндүрүшүнөн чыккан электробустардын бир данасы 10 миллион сомду түзөт. Демек, бир дана троллейбустун ордуна 3 дана электробус алууга болот. Маалымат иретинде айтсак, аталган муниципалдык транспорттарга жылына 2 миллион сом жергиликтүү бюджеттин эсебинен которулуп, 1-класстан 4-класска чейинки окуучулар үчүн бул коомдук транспорт акысыз болуп келген. Нарын облусунун аймагында 100гө жакын дары чөптөр катталган болсо, алардын 5-ин үзүүгө жана казып алууга ушул жылдын май айынан тарта мораторий жарыяланган. Алар эндиктин 2 түрү: уу коргошун, афлатун пиязы жана гүл дарагы. Мына ушул дарылыгы күчтүү өсүмдүктөр акыркы 5 жыл аралыгында массалык түрдө казыла баштаган. Табиятка жасалган мындай мамиле өсүмдүктөрдүн жоголуп кетүү коркунучунан сырткары жайыт жерлерин эрозияга учуратууда. Жыл башынан бери эндик казуу боюнча 28 факты аныкталган. Табият коргоочулар коомчулукка жаратылышты коргоо багытында түшүндүрүү иштерин уланууда. 15 метр болуп калды. Мына бул тасма жакынкы аралыкта эле алыскы Жалал Абад облусунун Чаткал өрөөнүндө болгон окуя. Тобу менен тоого чыгып, алар дайынсыз жоголгондугуна байланыштуу куткаруу иштери жүргөн. 14 жарандын 8-өсү аман эсен табылып, 6 кар көчкүнүн алдында калып калган. Алар тобу менен өсүмдүк тамырын казуу үчүн барышкан. Алардын бири Кытай жараны болгон. Акыркы 5 жыл аралыгында мындай өсүмдүк тамырын казып, каражат тапкандар көбөйгөн. Айрыкча эндик, алтын тамыр сыяктуу дарылыгы күчтүү өсүмдүктөргө суроо талаптар чоң жана алар башка мамлекеттерге чыгып кетип жаткандыгы маалым. Анын дарылык касиети менен табигый боек бериши косметикалык каражаттарга табылгыс дары дейт. Бул тамыры менен көбөйөт да, тамыры менен көбөйгөндөн кийин бул баягы элдер тамырын казып алган үчүн бул дальше андан ары көбөйбөй жок болуп кетүү коркунучу туулуп атат да. Жеке эле бул эндикти казып, тамыры менен алыш үчүн тамырды каңтарып салгандан кийин эндиктин тегерегинде да башка өсүмдүктөр да бар да, ошолордун тамырлары да аңтарылып калып, уже жайыт жерлер уже эрозия деп коет, бул уже жакын талкаланып, уже неме болуп кетет да. Ушинтип кичинекей акчага жүрө беребизби? Облус аймагында Актала, Жумгал жана Нарын районунун тоолуу аймактарында казуу иштери көбүрөөк. Ага жараша бул аймактагы жайыт жерлери эрозияга учураган. Мындай жагымсыздык эңириде дары чөптөрдүн жок болуп кетишине себеп болсо, казган аймактагы жер кыртышы бузулуп, экологияга терс таасирин тийгизүүдө. Мына бул менин колумдагы эндик өсүмдүгү экология кызматкерлери рейд учурунда аныктаган фактылардын негизинде дализат катары алынган. Бул жерде 2 тоннага чукул эндик өсүмдүгү бар. Мындай көрүнүш бул өсүмдүктү түп тамыры менен жоготуу коркунучунан сырткары жайыт жерлерин эрозияга учуратууда. Бул жерде чогулган эндик тамыры 2019 жылдан беркиси атайын ооздору тиркелип, дализат катары сакталууда. Бул жылы мындай факт менен 28 учур катталган. Аларга жайыт жерин бузгандыгы үчүн 5500 айыппул салынып, өсүмдүккө зыян келтиргендиги үчүн өсүмдүктүн базар баасынан 5 эсе көп айыппул төлөшү шарт. Жарандарга 5500 сом айыппул салынат дагы. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 224-жылдагы 2013 жылдын токтомуна ылайык ар бир кургак килограммына базар баасынан 5 эсе деп көрсөтүлгөн. Бирок базар баасы бүгүнкү күндө ар кандай болуп жаткандыгынан азыр биз ошо өзүбүздүн министрлик менен сүйлөшүп бир баага токтотуп, аталган ошо өкмөттүн токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизип, ар бир килограммына 3000 сомдон деп бекители деп сунуштарды киргизип атабыз. Эндик табиятынан таштак, кургак, бийик тоолордо өсөт жана сейрек кездешет. Мындай дары өсүмдүктөр облус аймагында 100гө жакын түрү бар. Алардын 5-өөнү Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин номер 270 токтомунун негизинде убактылуу мораторий жарыяланган. Гүлера Туратбекова, Бактияр Сарсаров, аймактар үчүн. Ойтерскен орто мектебине 100 жыл бир кылымдык тарыхы бар аталган билим уяда миңдеген окуучу таалим тарбия алып, айрымдары өлкө сыймыгы. 100 жылдыкка арналган иш-чара алгачкы мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн башын бириктирип, алардын эмгектери азыркы муунга өрнөк болууда. Самалыктан кийинки материал.
Маленькая страна деген ырдап калбады. Ачык айыңды айылындагы Ой Терскен орто мектебинин алгачкы бүтүрүүчүлөрүнүн сап башында Кыргыз Республикасынын эл акыны Шайдообек Дүйшеев дагы бар. Ал ушул айылда төрөлүп өсүп, чыгармачылыгына чыйыр салган. Анын туулган жерге жана балалыкка болгон сагынычы ырсаптар менен жердештерине тартууланды. Шамал менен сызып жетсем эле жер, гүл кучактап адыр түзүң билесиздер. Гүл кучактап мени көздөйчү уркашты, терегиңдин аркасынан теректер. Ой Терскен ушунчалык көп болуп турду. Мен мындай кичинекей балдарыбы көрдүк да. Азыр карачы. Жакшы аябай. Темир Шаршенбек, Чодраев Темирбек агайларыбыз баштаган. Түзүлгөндүгүнө 100 жыл болгон билим уя ар жылы жүздөгөн окуучуларды бүткөрүп татыктуу билим берип келет. Убакыттын өтүшү менен материалдык техникалык базасы жакшырып, билим берүүнүн жаңы ыкмалары колдонулууда. Акыркы жылдары эл аралык уюмдар менен иш алып барып, мектеп имараты четинен жаңыланып, окуу куралдары менен толукталып жатат. Мындай аракеттин артында окуучулар республикалык деңгээлдеги олимпиадаларда алдыңкы орундарга ээ болуп, билим сапат кыйла жакшырууда. Быйылкы жылы 16,5 миллиондук каражат менен баштаганбыз. Буюрса мектебибиздин жылытуу системасын, жылытуу отказандарыбызды котордук. Андан сырткары быйыл мектебибиздин үстүн чатырын алмаштырып бүттүк. Мындан сырткары эми мектебибиздин фасады жана актовый зал, спорт залдарды эмки жылдары оңдоонун алдында туруп атабыз. Иш-чарага келгендердин катарында жаштардан мектеп сыймыгы Толкун Жеткинбекова дагы бар. Ал 2018 жылы ушул окуу жайды аяктап 224 балл, анан да 6 сертификатка ээ болгон. Андан соң Борбор калаадагы жогорку окуу жайлардын бирин кызыл диплом менен аяктап, учурда медицина жаатында дагы өз билимин улантып жатат. Анын артыкчылык менен билим алышына мындагы мугалимдердин эмгеги зор дейт. Көп кырдуу, көп таланттарды өстүргөн, окуучулардын шыгына шык берип, андан аркы жолдун уланышына жардам берген эң мыкты мектеп деп айта алам. Келечекте дагы мектебимдин атын чыгарган мыкты дарыгер болом деп ишенем. Окуучулардын татыктуу билим алуусу үчүн мындагы эмгек жамаат дайым изденүүнүн үстүндө. Кайсы сабак кандай темада болбосун, мүмкүн болушунча практикага басым жасашат. Азыр ар бир бала компьютерди өздөштүргөн, ал тургай колубуздагы мобилдик телефонубуз менен дагы ар кандай сабактын түрлөрүн даярдап окутсак болот. Балдарды ошо заманбап санариптик билим берүүдө тарбиялап жатабыз. 100 жылдыкка арналган иш-чаранын негизги максаты билим уянын басып өткөн жолу жана өлкө сыймыгына айланган окуучулардын тажрыйбасынан окуучулар үлгү алышса дейт. Эң алдыңкы ишмер жакшы бир өрнөктүү иштерин кылып келе жаткан биздин ага эжекелерибиз бар. Буюрса ушул эжекелерибиз бизден Ой Терскенде билим алып жатышкан окуучуларыбызга өздөрүнүн бир эң жакшы бир сапаттарын, эң жакшы бир иштерин өрнөк кылып, окуучуларыбызга жакшы бир стимул берет деген биз жакшы ойдобуз. Кошумча маалымат иретинде айтсак, Ой Терскен орто мектеби алгач 1924 жылы Жаанбай аттуу адамдын үйүндө негизделип, араб ариби менен 5 окуучу окуп баштаган. Бүгүнкү күндө аталган орто мектепте 1000ге жакын окуучу билим алып, аларга 72 мугалим билим тарбия берип келет. Жазгул Усубалиева, Бексултан Жолдошбеков, аймактар үчүн. Аймактар берүүсүн Теңир тоодогу сүйүнүчтүү кабар менен жыйынтыктайм. Нарын шаарында 3 эм төрөлдү. Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын төрөт бөлүмүндө 25 октябрь күнү 24 жаштагы Алтынай Майрамбекова 3 эмди жарыкка алып келген. Ымыркайлардын салмагы биринчисиники 2 кг 320 грамм, экинчисиники 2 кг 472 грамм болсо, үчүнчүсүнүкү 1 кг 620 грамм. Ажар, Саадат, Анара ысымдары ыйгарылган наристелердин энесине Нарын шаарынын мэри 30 000 сом өлчөмүндө сертификат тапшырды. Дарыгерлердин айтымында эне менен наристелердин абалы туруктуу, дарыгерлердин көзөмөлүндө. Нарын шаарынын тургуну 24 жаштагы келин саат 2-де толгон башталды деп төрөт бөлүмүнө кайрылган. 3 эм болгондугуна байланыштуу жана кан басымы көтөрүлгөндүктөн экстренно кечирүү сечение кылып төрөттүк. Балдардын абалы туруктуу, 3 эм. Кыз үчөө тең, салмактары 2-244, биринчи кыздыкы, экинчисинки 2-314, үчүнчү кыздыкы болсо 1-670. Сиздер УТРК Нарын телеканалы тарабынан атайын даярдалган аймактар программасы менен тааныштыңыздар. Кайрадан кийинки эфирлерден амандашканча саламатта болуңуздар.